Баткенде аткезчиликке каршы мобилдүү топтор түзүлүп, аймактарда иш алып барууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин буйругуна ылайык түзүлгөн мобилдүү топтор чек ара аймактарындагы аткезчилик тобокелчилиги жогору болгон аймактарда ыктыярдуу жаштар менен бирге иштеп жатат. Губернатордун буйругу менен азыр элдик кошуун мобилдик топту түзүп, күч органдары менен жергиликтүү патриот, активист, жергиликтүү тургундар биргеликте ушул жерге интернационал айлыга көзөмөл постуну куруп атабыз. Аткезчиликти жоюу максатында. Өзүбүздүн Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманович жана Лейлек район начальник милициясы келди бизге кечээ күнү. Болотбек Кундузов. Ошолор өздөрү ушул жерде көзөмөлдөп, контролдоп, чогуу ишти алып барып атабыз да. Кудай буйрса, аткезчиликти эч качан жол бербейбиз. Ички иштер кызматкерлери, бажы, салык жана УКМКнын кызматкерлеринен турган бул мобилдүү топ элдик кошуундар менен биргеликте Лейлек районунун интернационал жаштык айылдарында иш алып барууда. Алар аймакта атайын көзөмөл постторун орнотуп, оор жүк ташуучу унааларды көзөмөлгө алышууда. Ошону менен катар эл арасында мыйзамсыз иш-аракеттерге барбоо боюнча түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүшүүдө. Кечээ күнү кечинде ушул жерге келип, элдик кошуундар менен бирге көзөмөлгө алууну баштадык. Азыр мына бүгүн көрүп турасыздар, 3 КАМАЗ келди. 25 тоннадан 50 тонна акма экен, возврат болуп атат. Ошондой эле 25 тонна сахар экен. Аны элдик көзөмөл тобу жана ошондой эле Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн айыл башчылары барып жеринен көрүп, ошол жүк кайда турганын аныктап көргөндөн кийин анан жүктөгөнгө уруксат беришип, азыр мына биз турган посттун алдына келип турат. Жаңы Жер айыл өкмөтүнө жарандар Оштон товар алып келген экен, ошол товарларды тополоң болуп кеткенден кийин ушул кайра фирманын эгелери жеткиргиле деп суранганынан биз документациясын көрдүк, элдик кошун барып складтардагы баягы эмесини көрүп туруп, анан бүгүн уруксат берип чыгарып атабыз. Себеби дегенде жөнөкөй жарандар дагы күйүп калбаш керек. Бул жерде көрүп турасыздар, товардын көлөмү бир топ болуп атат, ошон үчүн фирмаларга кайтарып жеткирип атат. Мыйзамдуу түрдө өрттөбөй, күйгүзбөй ушу тиешелүү органдарга өткүзүп бермей болду. Контрабанда жолу бул жерде өтпөйт. Биз чыккандан бери контрабанда өткөндөр 1-2 жол кармадык. Зафира боюнча, конфет боюнча кармадык. Ошону тиешелүү органдарга өткүзүп бердик. Следствиялар полный жүрүп атат. Бардыгы мыйзам чегинде болуп атат иштер. Аткезчиликке каршы түзүлгөн мобилдүү топтор Лейлек районунун Кулунду, Арка, Баткен районунун Самаркандек, Карабак айыл аймактарын көзөмөлгө алууда. Белгилей кетсек, чек арада катталган куралдуу жаңжалдан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара көзөмөлдөп өткөрүү жайлары жабык. Ал эми аткезчилик тобокелчилиги бар аймактар тийиштүү органдардын жана мобилдүү топтордун дыкат көзөмөлүндө. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.